Эл эмне дейт? Туугандардын жана коңшулардын сөзүнө калабыз деген ой менен коомчулук өзүн өзү ашыкча ысырапкорчулукка түртүп жатканын билбей калат. Ашыкча чыгымдарга алып келген кур намысты четке кагып, өз жашообузду оңдоого аракет кылышыбыз керек. Назарыңыздарда менин оюм ток-шоу программасы. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз ырысты кескен ысырапкорчулук темасында талкуу жүргүзөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Анда эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден студиябызда конокторубуз бар. Анда конокторубуз менен тааныштыралы. Дин кызматкерлеринен Талас облустук ислам медресесинин мүдүрү Медеражы Сагынбаев, Талас шаарынын вице-мэри Сейдикеримова Мира Эсиркеповна, көз карандысыз эксперттерден коомдук ишмер Шабданов Адылбек Мырзаканович, коомдук ишмер Акын Арзыкан Момунтаева, Талас райондук аялдар кеңешинин төрайымы Анипа Кулбачаева жана ИСИТО Талас кесиптик колледжинин студенттери. Барыңыздарга кош келдиңиздер демекчибиз. Бүгүнкү биздин талкуубуз ырысты кескен ысырапкорчулук темасында жүргүзүлмөкчү. Алгач эле суроону Талас шаарынын вице-мэри Сейдикеримова Мира Эсиркеповнага болмокчу да. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун үй бүлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча жарлыгына ылайык сиздер тараптан кандай иштер аткарылды? Саламатсыздарбы? Ушул 54-чү жарлык чыккан күндөн тартып эле бул жарлыкты ишке ашыруу максатында иш жүргүзө баштаганбыз. Алгач Талас шаарындагы музыкалык мектептин жыйын залында 380 кишинин катышуусунда чоң жыйын болгон. Ошол жыйында ошол ысырапкорчулукту токтотуу боюнча талкуу жүрүп, ошол жерден ушу жарлык менен элди тааныштырып, бир сыйра баягы элдин алдына алып чыкканбыз. Андан кийин жобо иштелип чыкты. Ошол жободо ушул маркумду акыркы сапарга узатуу максатында маркумду эскерүү иш-чараларын, ошондой эле үй бүлөлүк тойлорду, мааракелерди өткөрүүнүн тартиптери так белгиленген. Ошол биз иштеп Талас шаарынын мэриясы тарабынан иштелип чыккан жободо көрсөтүлгөн. Маркумду акыркы сапарга узатууда, маркумду эскерүүдө ири бодомал союлбасын деген пункту бар. Ошондой эле жанагы үйлөнүү үлпөттөрүнө, мааракелерге чакырылгандардын санын чектөөнү да киргизилген. Адатта баягы тойлор аябай күчөгөндө биз рейд учурларында көрүп жүрдүк. Бир ресторанда 500-600дөн ашуун киши чакырылат. Анан ушул жобону депутаттардын алдына алып чыкканда ал кишилер эми кантип чектейбиз тойго чакырылгандардын санын. Биз тойго чакырылгандардын саны бир 100-150 болсо деген сунушту бергенбиз, бирок тилекке каршы ошол биздин урматтуу депутаттарыбыз 350 кишиге чейин деген чектөө менен жобо оңдолуп, бул бир жобо 3 жолу сунушталып жатып, кезексиз сессияда июль айында зоргодон зорго кабыл алынып берилди жергиликтүү кеңеш тарабынан. Анан ошол жобонун аркасы менен бизде атайын комиссия түзүлгөн. Ал комиссияда жарандык коомдун өкүлдөрү бар, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү бар, күч органдарынан, диний ишмерлерден турган атайын 11 кишиден турган комиссия бар. Ошол комиссия ошо майыт чыккан жерлерге барып түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Көп майыт чыккан жерлерге бардык. Көпчүлүк эл негизи туура кабыл алышты. Бай 2 бээс ой отургандар 1 бээс оёл деп калышты, бээс ой отургандар уйс оёл деп жатышты. Бирок негизи Талас шаарынын көпчүлүк жарандары ошо майытты чыгарганда мал союуну токтотушту. Рас баягы кыркаштары, жетиликтери болуп, Куран окутуулар болуп атты. Эми бул биздин баягы каныбызга сиңип калган каада салтка айланып калыптыр. Бирок жана майытты узатуу учурунда жана тойго айланып, эт тартылып, табак тартылып, конок алып, жыртыш берүү, анан табак башына кийит коюу деген каада салттар негизинен ушу жарлыктын аркасындагы биздин иш аракеттер менен токтолду деп айтып кетем. Жакшы, ал эми бизге ушул дин кызматкерлеринен да ушул Медеражы Сагынбаев да келген. Айтсаңыз, шариаттын көз карашында маркумду акыркы сапарга узатууда кандай тартиптер сакталышы керек?
ошол эле жогоруда белгилеп кетти, жыртыш жыртуу, кийит алып баруу, чоң ири бодомалды союу, ошол туурасында да айтып өтсөңүз. Шарият боюнча ошол майыт чыккан үйдөн, өлүк чыккан үйдөн 3 күнгө чейин тамак жейилбеш керек да. Ошол үйдө мисалы апасын жоготуп атса, балдар, кыздары, туугандар менен кошо кайгырып, кайгысын тең бөлүшүп, биз аларга тескерисинче жардам көрсөтүш керек, жардам беришибиз керек. Эми бул биздин каныбызга сиңелек, бирок негизи шарият боюнча кошунасынын үйүнөн бир майыт чыкса, анын кошунасы ошол майыт чыккан үйгө тамак берип, жардам бериш керек. Бул нерсе биздин каныбызга сиңелек, бул түшүнүк бизге түшүнүк катары кире элек да. Ошол себептен бизде мындай шариятыбыз адамдарга толук кандуу жетишелик себептен ушул нерселерден биз кыйналып атабыз, чыга албай. Негизи азыркы учурларда биздин вице-мэр эжекебиз туура айтып кетти. Көпчүлүк учурларда мындай динди түшүнүп калган үй бүлөлөрдө мындай майыт чыкканда эч кандай мал сойбой коюп атыр да. Мал сойгон жок. Мисалы өткөндө Талас районунда бир жерде ошо майыт чыкты, ошо балдар, кыздары, бир туугандар баары акылдашып, ошого кете турган чыгымдын баардыгын бир 100 000 сомго жетим, жесир, жана колунда жок кембагалдарга таркатып беришти да. Бул дагы бир кайрымдуулук деп эсептейм да. Анан туура биздин баягы каада салтыбыз бар, үрп адатыбыз бар. Биз аны дагы мындай таштап кетпешибиз керек да. Жанагындай жумалыктарында токтотуп, кээ бир учурларда ошол апабызды узатып атканда биз мал сойгон жок элек. Эми 40 жашында бир бодомал соебуз деп, ошол 40 жашында сойгондор да болуп атат. Эми биз диний кызматкерлер баягы майыт чыккан жерде мал союу шариятыбызда жок. Ошон үчүн биз тыябыз да. Анан жана 40 жаштарда бир бодомал союп, элдин бир баягы дуасын алып, бир Куран окутуу деген бул биздин каада салтыбызга, каныбызга, жаныбызга сиңип калган нерсе экен. Бул нерседен биз тоса албайбыз, биз ага баягы карама каршы да келе албайбыз. Бул нерсени кылса, буга шарият деле өтө мындай жаман көз караш эмес да. Анан негизи ислам дини, шарият бул ысырапкорчулукка түп тамыры менен каршы. Мисалы ысырап десек, бул ысырап деген арабтын сөзү кыргызча отургондо мындай чектен чыгуу. Ар бир нерседе чектен чыкпасаң, ал уже сага зыян алып келет. Ысырапкорчулук көбүнчө мисалы адам жегенде, ичкенде, уктаганда, сөз сүйлөгөндө, кийим кийгенде да ысырап бар. Ошо чектен чыкпаш керек. Демек, шариаттын көз карашында майытты акыркы сапарга узатып атканда, демек, союш союлбаш керек, ал үйдөн жыт чыгарылбаш керек 3 күнгө чейин. Андан кийин албетте уруксат берилет. Ошондо да чектен чыкпашыбыз керек. Рахмат. Ал эми бизде көз карандысыз эксперттер да келген. Анда эмесе суроо мындай болсун да, ошо майытты акыркы сапарга узатууда жана үй бүлөлүк мааракелерде бизде ашыкча чыгымга алып келе жаткан кандай үрп адаттарыбыз көбүнчө, каада салттарыбыз колдонулуп калып атат да. Арзыкан эже, сиз баштап берсеңиз, андан кийин улантышса. Кандай үрп адаттарыбыз бизде ашыкча чыгымга алып келет? Биз азыр жана өлгөнгө барганда, Куран окутканда, той топурда деле эми азайды. Жана ашыкча чыгым мындай кадимкидей эле төмөн түштү. Бүтүп калган жок, түгөнүп калган жок, токтоп калган жок. Ооба, бул молдоке айткандай токтобойт дагы. Анын нар жагында салт бар. Бирок жанагы мыйзам айрым бир мыйзамдарга караганда кадимкидей эле жолго түштү деп эсептейм. Бөксөрдү да биз таза ашып ташып кеткенбиз, ашыкча болуп. Мен эле башканы мен дайыма өзүмдү мисал кылган жакшы көрөм, бирөөнү ала жыгылбайчы. Ошо абысын ажындарыбыз, туугандарыбыздыкына жамандык жакшылыкка барганда мен бир да сумка көтөрбөйм. Баштыкты алып барбайм. Жанагындай базардагы жанагы ыпыр-сыпырлардын баарын сатып алчу эмес белек. Эчтеке алып барбайм. Мен шартына карата, эми ошол кишиде чыгым ыгым болуп атат, кичине тыйынымды берип коем ылайыктап. Анан өзүң да көңүлүң ток, тиги кишини да кайра сумкасын көтөрүп, кайра ошо ыпыр-сыпырдан кичине өзүбүз өзгөчө мына аял кишилер, байбичелер, бизге окшогон улгайган адамдар, келин-кесектер ушуга көңүл бөлсө, бир канча ылдамыраак болот эле деп ойлойм да. Анда биз Анипа эжеге да узаталы микрофонду. Айтсаңыздар, мындай кепте биз ысырапкорчулукту жоюу аркылуу үрп адат, каада салттарга да кичине мындай тыюу салгандай болобуз да. Биз ушинтип атып улуттук өзүбүздүн бир наркыбызды жогото албайбыз деген суроода. Каада салт көбүнчө ушу маркумду узаткандан кийин баягы жылдыгында аш берилет да. Аш берилген тушта бир үйдө 5 келин болсо, 5 келиндин төркүндөрү келип ийик бүтөйт деген нерсе бул ашыкча болуп кетти да. Ошол маалда кээ бирөөлөр сотка алып келип, алтын сөйк алып келип, эми а деген аза да, же атасы же апасы өлүп атат. Кубанч эмес. Анан эми ошол сотка алып бере турган, алтын тага турган мезгил болот да, кызына бергиси келип, туулган күнү болот, башка нерсе болот, ошону башка учурсат эле такса болмок. Ошол мындай коомго үбөн учурады ошо мезгилде, баягы көрүп алып, ал эмнеси ай,
жашынакай апасы өлүп атса келип элдин ортосуна алып келип алып туруп кулагына сөкө тагып атат, башынан норка баш кийим кийгизип атат деп мындай эл өзү эле ушул адеттен жийиркенип баштаган да. Жийиркенип баштап анан өздөрү эле кой ашта бербейли деп анан биз өзүбүздүн айылда ушу бул түшүндүрүү иштери жалаң эле атайын чакыруу чогулуштарда эмес, тойлордо же бир аялдар бир абысындар отуруп чай ичкен жерде деле түшүндүрүү иштерин жүргүзүп берсе болот. Ай ушуну кел токтотуп эмне кылабыз, ай ушуну килемди алып келди, кайра апарып базарга арзан баада өткөздүк, ал килем кайра келет, кайра апарабыз, ортодо эле базарчыларды жыргатып атабыз. Алар жол киреде төлөбөйт, убара да болбойт деп мындай отурган жерде 5 киши отурсак, 5 өз айтсак, ал барып туруп 5 адам калса, айтса мына ушундай да түшүндүрүү иштерин жүргүзсө болот. Биз бул менен каада салтка биз каада салтта деле мындай жок экен. Аш бергенде тарыхты карап көрдүм да, ушу аш бергенде баягы карасын алып эле башына бир жөн эле бир ак марлеби же жоолук ошону эле салып койчу экен. Анан бизде азыр күчөп кетпеди. Бул эң чоң ысырапкорчулук. Бул жана мал сойгондон өткөн ысырапкорчулук. Анан жана айтып атпайбы, бир үйдө 5 келин болсо, 5 келиндин төркүндөрү 5 башка турмушта жашайт. Мисалы 2-3 мейли бар, алтын алып келгенге, ошондой сотка алып келгенге кудурети жетет. А ошонун ичинен бирөөсү жаш эрмет болсо, ал жалгыз торпогун сатып ошо кызым абызындардын арасында бир наза болуп калбасын деп туруп алып келип атпайбы. Андан кийинки ал жаш эрмет башка балдарын кантип багат? Мына ысырапкорчулук деген мына ушул болбогон эле нерседен жана эл эмне дейт деген эле нерседен көп запкы тартып атабыз да. Билинбейт, бирок көп запкы тартып атабыз. Биз өзүбүздөн башташыбыз керек да, ар бир өзүбүздөн. Арсыкан эже айтпадыбы, мен эч нерсе апарбайм, мына ошондой өзүбүздөн. Мен эч нерсе апарбасам, адам мага эч нерсе көтөрүп келбейт. Азыр ошо майыт бузатканда чүпүрөк чапырак жок десе деле кээ бирөө кантип кургол барам деп көтөрүп келет. А биздин айылда кайра эле колдорунда карматып коет. Ме алыңыз ушумочу эчтекесин албайт. Анан акыры кой албайт экен деп тыйылды. Барыбызга оңой, эже айткандай базарды кыдырбайсың. Татты апарабыз, эми таптакыр курбарбайбыз, эми татты деген ичилет экен, жейт экен, эми ал ысырапкорчулук эмес, татты апарабыз. Калганын айткандай эле акчалай берип коебуз, же бербейбиз, ишибиз өзүбүздүн ортодо мамилебизге карап туруп, ушинтип каттап калдык. Бул жарлык элге эң керектүү учурда чыкты да. Эл суусап турган учурда жарлык ойлоп чыгарылды дейсизби? Жакшы, демек биздин улуттук баалообузга бул эч кандай таасир этпейт, терс таасири жок. Жакшы, анда бизде дагы коногубуз бар, Адылбек Мырзакановичтин да оюн угуп көрөлү. Айтсаңыз, ушул жарлыкка ылайык ысырапкорчулук кайсыл учурда бизде көбүрөөк колдонулат? Майып такыркы сапарга узатылып аткандабы, же болсо үй бүлөлүк мааракелерде өткөрүп аткандабы? Ысырапкорчулукту ошол маркумду койгондон баштап айтсак, мынакей жогоруда айтылган кишилер абдан туура айтып атат. Көп ысырапкорчулук бар да. Дем ошол каада салттындагы эскиргендери бар, жаңылана турган жерлери бар. Ошону туура кабыл алып, эскиргенин тыштасак, жаңыра турганын алсак, мисалы кийитилүү деген бар. Илгери кийитилүү дегенди өзүнүн кийген кийимин дурузураак, жакшыраак кийим, жаңы кийимдерин илип коюп, көмгөндөн кийин бир жакынына берген, ошол жерде калбасын, кийип кой деп. Наоборот, бул үнөмдөө, сарамжалуулукка жатат. Сарамжалуу дегенде айтып коюшум керек, сараңдык деген бөлөк. Мына жаш балдар да сарамжалуулукту. Биз сарамжалуулук менен ысырапкорчулукту жеңишибиз керек да. Анан кийин ошондой эле кийим илүү, же болбосо мына булар айтып кетти, жана жыртыш немелер. Бул жыртышты илгери каада салтыбызда карыган киши неметкенде, бир белгилүү киши неметкенде, ушудан кешик дегендей кылып бир кичекей бет артуу сыяктуу берген. Азыр болсо мына жаңы кийимдер сатып келет. Кытайдын өтпөгөн бет арчуу немесине чейин баарын сатып келет. Кытайдын товары менен эле соодагерлерге пайда көрсөтүп атабыз. Анын эртесин эч ким пайдаланбайт. Пайдаланганга да жарабайт ал немелер. Анан эми айта берсе, ысырап боюнча неме көп. Мисалы тойлорду айтып атабыз. Эми өзүңөр көрүп атасыңар интернеттен. Өткөндөн эң Кудай өзүң сакта, бир куда тозуптур. Анан куда тозуп 16 табак деп санап атат да, ар бир табакка 1000 сомдон 3 салып коюптур. Бул мына жок, калпагы жок, арда мен өзүм көргөндө видеодо тамактын үстүнө эң
балет неме нерсе акча бул ар кимдин колдон. Ошону тамактын үстүнө 1000 сомдон 3 таштап коюптур. Бул аксылык кудалар жеткенче бензин менен баш орунна жетет дейт. Бул эмне деген? Дагы бир видеодо жүрөт 500 сомдон табак патнуска салып алып таратып атат. Жанагы түштөндүрүү дейсизби? Түштөндүрүүгө биз мал союлбагалы деп келген коноктор таратып атат. Бул өзү көпкөнчүлүк. Же болбосо эмнени кордосоң ошого зар болосуң дейт. Ошо бар киши неметип атат. Бирөө зар болуп жана булар айткандай ар кайсы үй бүлөнүн доход аргандай дегендей бирөөгө зыян келтирип атабыз да. Рахмат. Айтсаңыз, бизди ушул кыргыз элин ашыкча ысырапкорчулукка эмне түртүп жатат? Биз ошону кылбай койсок, бербей койсок, бизге коомчулук бири-бирибизге таарыныч болуп, эмне түртүп жатат негизгиси? Ушул жерде эл эмне дейт деген сөз бар. Илгерки элдер эсир тараганча эл эмне дейт деп, уят болот. Ал туура эмес жумушка барба, ысырапка барба, тиге барба дечи, эл эмне дейт деген сөз. Азыркы эл эмне дейт деген сөз, сен ошодон каласыңбы? Эртең эл эмне дейт? Мен ошону карыз боздум, кредит боздум, ушуну жазашым керек. Жана бул келин айткандай 5 келиндин төркүнү 5 түрдүү жашайт да. Анан ошон үчүн ысырапкорчулук ушул атаандашуудан, чектен чыгуудан келип чыгат да. Жөнү жок, туура эмес жалган атаандашуудан. Кур намыстан. Кур намыс деген өзү көр намыс бул. Көр дегенди өзүңөр баарыңар түшүнөсүңөр. Демек бизди ысырапкорчулукка кур намысыбыз түртүп жаткан турбайбы? Биздин чыгармачылык топ той өткөрүүдө жана маркумду акыркы сапарга узатууда адам баласы канча чыгымга учурайт? Мына болжолдуу түрдө атайын саресеп салып көргөн, ушул туурасында сюжет даярдалган. Мында назарыңыздарды экранга бурсаңыздар. Акыркы учурда үй бүлөлүк салтанаттарды өткөрүүдө же маркумду акыркы сапарга узатууда ашыкча чыгымдарга жол берилген учурлар көбөйүүдө. Коомчулук өзү да ашыкча чыгымдарды талап кылган шаан шөкөттөрдөн, ырым-жырымдардан, тойлордон тажап бараткандай. Бирок ысырапкорчулукту токтотуунун ордуна жыл сайын ашыкча чыгымга алдырып, той аш өткөргөндөрдүн саны азайбай келет. Көптөгөн жарандар шаан шөкөттү, үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумга арналган иш-чараларды кошуналардын жана туугандардын алдында сын пикирге калбоонун жалгыз мүмкүнчүлүгү катары кабыл алууда. Ысырапкорчулукка көз карашым карама каршымын ошо ысырапкорчулукка. Себеби бул заман өзгөргөн сайын, ошо адамдын колунда канчалык бар болгон сайын ошо ысырапкорчулук бул мактанчылыкка жатып кетип атпайбы? Мактанчылык, өзүн көргөзмөчүлүк, бири-бирине атаандашчылык болуп кетип атыр да. Ошондуктан бул ысырапкорчулукка барып атыр. Сенде мен каламбы, мен мындай кылсам тигиндей кылып койду дегендей баягы кур намыс менен ушул адамдар ысырапкорчулукка барып атыр. Ысырапкорчулук эми ар ким алына жараша берсе болот да, алына жараша. Эгерден аткан 40 салты бар ал энди. Байга тегелемдеп менен майрой сыйынтар дегендей. Алына жараша болгон жакшы го энди. Бир жылкы союп той тосуп атыр шаардачы. Жылкы союп экен, 1-2 жылкы союп экен, анан жанагы эмне түштөндүргөнгө жылкы союп келип аткандан кийин болду дем. Эмне ысырапкерчилик эмне? Анан кийин мен сурадым, бул эттерди эмне кыласыңар эй? Мейли 2 жылкы сойду. Той өттү, бүттү. Анан 3 жылкы кайра жанагы түштөндүргөнгө алып келди. Аны эмне кыласыңар десем, аны жег жаттарга, пакеттерге салып таратабыз, кайра кетти. Ушу ысырапкерчилик ушул шаарда башталып атат. Аны көрүп алган байкуш кем багалар биз булардан кем калбайлы деп алар кылып атыр. Илгерки макал бар го. Мен малыңа карата ышкыр дегендей. Анан ошо малыңа карап ышкырыш керек да. Анан тим эле өчөшө эле ошого мен тең элем деп өргөндө өлөсүң да. Кредит алып той өтүшүп атыр. Кредит алып той өтүшкөн эмне деген ушундук эме? Той өткөрүүдө той эси гана чыгымдалбастан маарекеге конок катары чакырылган тараптарда 5000 сомдон жогору кошумча кошору жалпыга маалым. Алсак Талас районунун тургуну Байырбек Көчөркулов өткөн жыл ичинде той ашка кошумча берүүгө 300 000 сом каражат сарптаганын айтат. Катташ боюнча ошо мен жеке үй бүлөмдүн бюджетинен кеткен каражаттын суммасы ошо былтыркы 22-жылдын эмеси менен өлчөмүн алып караганда ошо май айынан жыл этегине чейин 300 000 түштү да жалпы суммасы.
300 миң эми 1 жылдык доход деп койсо болот да. Аштын аркасы менен каадабызды өтө көбөйтүп жүрген жерлерибиз бар албетте. Бул эми эл арасында азыр талкууланып, ошол президенттин чыгарган указынан кийин ошо ойлонуп эл өзү түздөнүп, анан ошо ашыкча ысырапкорчулукка бармоонун жолун издеп жатат деп түшүнөм да мен. Ооба, биз тапкан ташкабыздын баары эле ошол тойго, ашка кетип атыр да. Үйгө оокат кылбасак дагы ошол жака алып барышыбыз керек да, сөзсүз. Мен бир болжолдуу түрдө чабым болуп жүргөндө 40 кой берген, жекче катташабыз. Ошо рейсинде калды, анан кийинкисин энди айтпайм. 200 кишиге той өткөрүүдө келтирилген чыгымдар. Союшуна 100 000 сом. Ресторандын кызматы 220 000 сом. Конокторго берилүүчү белектерге 100 000 сом. Тамада ырчы бийчилерге 30 000 сом. Кошумча чыгымдарга 100 000 сом. Жалпы 550 000 сом. Тойдо түшкөн каражат 500 000 сом. Маркумду акыркы сапарга узатууда келтирилген чыгымдар. Союшуна 100 000 сом. Дасторконго 30 000 сом. Жыртыш жыртууга 5 000 сом. Жумалыгын өткөрүүгө 60 000 сом. Кыркылыгын өткөрүүгө 160 000 сом. Маркумду акыркы сапарга узатууда 335 000 сом. Калк арасындагы социалдык адилеттүүлүктү камсыз кылуу максатында президент Садыр Жапаров элибиздеги үй бүлөлүк жана маркумду эскерүүдөгү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Максаты жарандардын социалдык экономикалык жашоо деңгээлин жогорулатуу, ошондой эле диний ырым-жырымдарды, үрп-адаттарды жана коомдун руханий абалдарына терс таасирин тийгизүүчү башка иш-чараларды өткөрүүдө ысырапкорчулукту болтурбоо болуп эсептелет. Мынакей биздин чыгармачылык топ маркумду акыркы сапарга узатууда жана той өткөрүүдө болжолдуу түрдө гана келтирилген чыгымдарды эсептеп чыккан, сара эсеп салган. Анан биздин студияда бүгүн Талас ИСТО коллежинде студенттер бар, анда жаштардын оюн угуп көрөлү. Бүгүнкү күндө сиздер студентсиздер, бирок келечекте турмушка чыгасыздар, үйлөнөсүздөр, бирок ушинтип кредитке той өткөрүүгө же болбосо өзгөчө каада салттарды колдонуу менен чоң той өткөрүүгө сиздердин көз карашыңыздар кандай? Жөн гана бир 200 кишиге той өткөрсө 550 000 сомдук каражат кетет экен. Бул бүгүнкү күндө, эгерде буюрса сиздердин убагыңызга чейин бул дагы инфляция жогоруласа, акча күчүн жоготсо, демек дагы да көбөйүшү мүмкүн. Сиздердин оюңуздар, бул керекпи негизи? Же жөн гана кыргыз той кылып, үйдөн гана өткөрсө болобу? Алгаш жигиттердин үнүнөн угуп көрөлү, анан кийин кыздарга узаталы. Мен үйлөнгөн чейин убакыт көрсөтөт, бирок үйлөнгөндө деле мынчалык чыгым кетирүүнүн кажети жок. Айрыкча кредит алып той өткөзүүнүн. Мисалы, кредит алып той өткөзөт, бирок ал жаш жубайлар кредит алгандан кийин кыйналып, уруш бошонуп, үйлөнбөй атып ажырашып кетиши мүмкүн да, ошо тойдун айынан. Ошо мен ысырапчылык эми той мүлк өткөзсө болот, бирок мындай азыраак чыгымда аракет кылыш деген оюм менен да. Ал эми кыздарга узаталы, сиздер кандай талапты коет элеңиздер? Турмушка чыга турган жигитиңизге же болбосо келечекте жолдошуңузга чоң той өткөргүнүң, мен ак көйнөк кийемин, же болбосо колдон алышың керек, ырым-жырымдын баарын колдонушуң керек деген талапты коесузбу же жөн гана жөнөкөй гана башыбызды кошуп, элден бата алып, улуулардан бата алып деп өткөрүүнү каалайсыздарбы? Сиздердин оюңуздар? Менин оюм боюнча, албетте ар бир кыз ак көйнөк кийгиси келет. Келсин, бирок чамасына жараша жана мүмкүнчүлүгүнө жараша кийсе деп ойлойм. Кыргыз элибиздин баардык каада салтын колдонбой эле улуу кишинин чоң аталарыбыздын, чоң апаларыбыздын батасын алып, тоюн өткөрүп, көп чыгым кетирбей эле өткөрсө болот деп ойлойм. Демек, көп чыгым кетирбей эле акылдуулукка салып өткөрсө болот. Жакшы, ал эми биздин жигиттен угуп көрөлү, кредит алып той бергенге кандай карайсыз сиз? Сиздин мүмкүнчүлүгүңүз келбей жатат дейли. Бирок ата-энеңиз кредит алып, кой улум, сен жалгызсың, эл эмне дейт, туугандар эмне дейт, коңшулар эмне дейт деген сунуш айтса да, кредит алып сенин тоюңду чоң кылып өткөрөлү, өзгөчө өткөрөлү деп сунуш кылса, сиз кандай карайт элеңиз?
Мен өзім ойым булга мен өзім каршы чыкмакмын. Ата энем ошентип коем десе да мен өзім мындай жеке жашоомду өзүм алып кеткенге, кийинки жашоо кредит алганга каршы чыгам. Кредит алгандан кийин мен өзүм мүмкүнчүлүгүм менен үйдөн эле той өткөрүп койсом болот. Ошо каражатка караша ошол тойдон эле өткөрүп койсом болот да. Азыркы учурда көбүнчө эл арасында баягы түшүнүк бар да, кыздардын талабы күч алды депчи. Сиздин сүйүктүү кызыңыз балким той өткөр деп талап кылса, эмне кылат элеңиз? Сиз эки жолдо отурасыз. Ата энеңиз өткөр дейт, сүйүктүү кызыңыз өткөр дейт, а сиздин ички туюмуңуз өткөргөнүн каалабайсыз. Кандай кылып бул жагдайдан чыгасыз? Негизи мен ойлошум боюнча ал жерде эркек чечет деп ойлойм. Сиз чечесиз. Жакшы. Ал эми ушул жерден биз Медер ажыга дагы суроо узатсак, тойдо ашыкча ысырапкорчулукка аябай өзгөчө жол берилет да. Шарияттын көз карашы кандай мындай? Негизи үйлөнүү үлпөт тойлорду баягы 18 жаштан 90 жашка чейинки тойлорду өткөрүлүп кетти да. Жаш курактагы бүгүнкү күндө тойдун катарына кирип кетти. Шарияттын көз карашы кандай той өткөргөн негизи? Туура суроо бердиңиз. Негизи эми кыргыз элимде той эле боло берсинчи, той жакшы нерсе. Пайгамбарыбыз айткан бул той бериш сүннөт деген. Бирок ошол той дагы эки бөлүнөт, жакшы той, анан жаман той деп. Жаман той деген кайсы? Ал жалаң байлар чакырып, анан кедей кемагалдар чакырылбаган той, ал жаман той деген. Жакшы той кайсы дегенде, байы дагы, кедейи дагы, чоңу да, кичинеси да баардыгы биргеликте жашынакай ошол тойго катышып, ошол тойго күбө болуп, ошол тойдогу жасалган тамактарды бөлүшүп жеп кетсе, ошол той эң жакшы той деген да. Анан эми тойсуз балаңды үйлөндүрө албайсың, тойсуз бир ийгиликтериңди мындай элдерге жарыя кыла албайсың. Той боло берсин, бирок ошол тойду өткөрүп атканда биз ысырап деген балеге мындай жолукпашыбыз керек да. Мен мисалы тойлорго көп катышып жүрөм, үйлөнүү үлпөт тойлорунда көбүнчө балдарын үйлөнкөндө, же болбосо кыздарын узатканда ошо чоң тойлорду бере баштады. Мейли тойго бир жылкы сойсун, дасторкон жазсын, салаттарын кылсын, бирок бизде ошол тойлордо мындай ысырапка берилип аткан нерсе жанагы белектерге көп ысырап болуп кетип атат. 100 миңге чейин айтканда 100 миңге чейин подарка алып, жөн эле таркатып берип коюп атат. Экинчиси жанагындай ырчыларга, тамадаларга берет. Алар баары эле ысырап. Анан көбүнчө эле ошол тойдо көп мындай ысырапка жол бергендер ошол жанагындай ырчыларга, бичилерге, анан жанагы белектерин алганга, анан ушундай нерселерге мындай кийимдерине, кийиттерине көбүнчө мындай көбүрөөк сум акча баягы кетип калып атат да. Ошол нерселерди жоюп туруп эле жакшынакай кылып элдин баарын чакырып, эки жашка бата тилеп, сүйлөй турган адамдарга сөз берип, анан жанагы сое турган союп, тамак ашын жасып койсо, бул баягы ысырапка жол мындай берилбей калат беле деген өзүнүн оюм бар да. Өзүбүздүн каада салтыбызга кайта турган убакыт келди. Мисалы, илгерки биздин ата бабаларыбызды карап көрсөңүздөр, алар деле той берген. Алар айылдын баарын чакырган. 3 кой сой эле чакырып, ошол баласын үйлөндүрүп, анан күрөш кылып, той тамаша кылып, анан элдин батасын алган. Эми ошондо эмне кылган? 3 кой сойгон, матадан эле дасторконду жазган, 3 залга, 3 комнатага, матадан беркиндей неме эмес, кымбат баалуу дасторкон эмес, матадан эле дасторконго, анан кантты тыштап койгон, сары май болду. Ушу менен эле борсок тыштап эле чоң той берип келген. Бул жерде эч кандай ысырапкерчилик жок. Бул жерде адам курса тоет, болду, кетет, батасын алат, болду. Негизи Кыргызстанда мындай биздин өзүбүздүн экономикасынын өнүкпөй жатканы дагы бирден бир себеби. Биз ысырапка өтө чоң жол беребиз. Кыргыздар, айрыкча кыргыздар. Мына өзбектер деле майты узатууда бир 2 ой менен узатып коет. А биз болсо 2 жылкы менен майты узатып атабыз. Ысырапкерчилик бизде өтө көп. Анан бизде мактаныч көп. Эл көрсүн. Баланчанын малдары мыкты экен, кыздары мыкты экен. Атасы өлгөн 2 жылкын союп салды. Ал таман чыкты дейт. Той берди, дүңгүрөттү. Алтын, мына эчекебизде тура айтат. Алтын салды. Демне моюнда жанандай немелерди салды алтындан. Ал болсо бир 50-60 миң, 100 миңге чейин кылып атат. Бул баары эле эл көрсүн эле. Мейли ата эне үчүн бере берсин. Бирок куру намыс баш жарат. Башкалар апасынын туулган күнүн бере турган болсо, ошондой кылабыз деп, колунда жок кыздар эмне кылат? Кредит алат. Кредит алат дагы өмүр бою эле өзүнүн пенсиясын ошого берет, же болбосо балдардын пособиясын ошол кредитке төгүп атат да. Жашообуз мындай жакшы болбой атат да. Анан дагы үйлөнүп атканда да кыздар дагы ар кандай кыздар бар. Баягы баланчанын кызынан менин кызым кем бекен деген да сөз бар. Жана үйлөнүү үлпөт тоюнда узатып атканда биринчиге лимузин коюш керек, калганында жанаң джип машиналарды окшош, козудай окшош баягы джиптерди кой бериш керек. Лимузин деги эле бир 10 миң сом. Калган ээрчигендерде 7-8 миң сом акча. 10 машина айдасаң эле нарак баягы 70-80 миң сом акча кетип калып атат. Бул деле чоң ысырап. Бул деле эл көрсүн.
ошону арабы менен деле алып келсең деле келет. Мисалы да мындай жөнөкөйлөп жалпак тил менен айтайынчы. Келе турган келин келет. Илгерки биздин чоң аталарыбыз айтып калчу. Но чоң апаңды ат менен эле алып келгем депчи. Бул ата бабаларыбыздын сөзү да. Анан жанагы үйлөнүү үлпөт тоюнда кийген көйнөктөрдүн бир суткага 20 000 сомго чейин алып атат. 20 000 сом деген акча азыр санай келсең 10 кап un. 10 кап un бир үй бүлөнүн бир жылдык наны. Аны бир суткада жок кылып атат. Эми ошо көйнөктү кийбей эле бир 5 000 сомдук мейли бир 7-8 000 көйнөктү өзү кийсе өзүнө да калат, кийин да кийе берет. Ошо менен баягы өзүнө эле пайда да. Биз эл көрсүн, мактаныч, текеберчилик, анан баланчанын балдары мыкты экен, баланчанын үй бүлөсү мыкты экен деген эле көз караш менен жашап калдык да, анан ысырапкерчиликке көп көңүл бурбай калдык. Эгерде биз шариятка көңүл буруп, өзүбүздүн жашоо шартыбызга, экономикабызга көңүл бура турган болсок, мисалы мен чет мамлекеттерге, Пакистанга барганда, Пакистандагы мындай аалымдар айтат да, ой тоба, бир жылгыны союп жеп койсуңарбы дейт. Кантип жеп койсуңар дейт. Таң калат да. Анан мен өзүм ойлонуп калдым да, биздин ошол Кыргызстандан бирден бир мындай экономикабыздын өнүкпөй жатканы, биздин Кыргызстанда ысырапкерчилик өтө чоң баягы орунга чыгып кеткен, өркүндөп кеткен. Биз ушул ажообуздун жарлыгына ар бир адам мындай жардам беришибиз керек. Туура, сойбой койбо, бирок ысырап деген нерсеге жол бербе. Тойду өткөрбөй койбо, өткөр, бирок ысырапка жол бербе. Майты усатууда мейли, сырттан конокторуң келет, көлдөн келет, оштон келет, алар эмне курсаң ысырапкерчиликке жол бербеш, эчеге сойбой эмне жегизесиң? Ошолорго жараша бир мал союп кой. Эми ысырапка жетпей тургандай. Рахмат, биздин конокторубуз да бар, анда эмесе. Арзыкай эже, айтсаңыз, ошол үйлөнүү үлпөт тойлордо көбүнчө аялдар мына када салттарды ашырып жүрүп, биз ысырапкорчулукка өзүбүз жол берип жүрөбүз да. Мына ушул кайсыл када салттарыбыз көбүрөөк колдонуп, алар бүгүнкү күндө өркүндөп жатат. Анан биз ысырапкорчулукка түртүп жатат. Мындай да мен билген эле нерсемди айтканды жакшы көрөм негизи, өзүм аралашкан нерсени. Ошол биз жанагы кыз ала качууда, жанагы кийик кечени көбөйтүүдө, тамак ашты ашыкча мактаныч кылууда эркектер эмес, чын эле аялдар. Чын эле аял заты биз мынакей энелер, эжелер, жеңелер, талаштыкчы апчелерибиз баарыбыз ушу чогулуп алып туруп эле ушу бапыратып салабыз да. Баятан бери биздин эки мырзабыз айткандай, экөө тең эки жактагы багыттагы билимдүү адамдар. Булар жанагы салтты айтып атканда мен абдан уюп отурдум. Ооба, динде дагы мындай кыргыз жарандарынын коомчулугунда дагы бул салт деген нерсе абдан бийик, таза болгон. Ал тазалыгы кайсыда? Именно ушу ысырапкорчулук болгон эмес. Ысырапкорчулукту салт негизи көтөрбөйт. Салтта жанагынтип бупуратып эле кийит кийгизип, көрөкатты ташып келүү эмес. Таптаза. Эгерде белек берсең дагы мыкты шырдак беришиң керек. Мындай шолуп айтканда кыска. Эгерде кандайдыр бир чоң белек бирдемке берсең, таза бирдемке беришиң керек. Калпак кийгизсең, колуң менен жасап кийгизишиң керек. Ушул сыяктуу бул биздин салтта бар. Салтыбызды биз жанагы эмеге базарга аралаштырып, бир соодага көбүрөөк аралаштырып алгандай болдук да. Салт, нарк, насли болмоюнча улут сакталбайт. Улут сакталбагандан кийин башка, андан кийин эмнебиз калат? Анда баары жоголот. Улут сакталыш үчүн салт, нарк, тил, тарбия, улуттун өзгөчөлүк идентификациясы болот. Бизде каныбыздагы, жаныбыздагы, үрп адатыбыздагы, динибиздагы кыргыздын өзүнүкү бар. Ал өзгөчөлөн дүйнө жүздөгөн миңдеген улуттардан баарынан өзгөчөлөнүп кыргыздык бар. Мына биз ошонун тегинде, ошонун багытында баардык нерсени майда барат кылбай эле ошого таянышыбыз керек. Анан бир мисал айтып коеюн, мен өзүм жакында эле бир туугандарыбыздын кудасына бардым. Анан баргандан жакшынакай өлтүргөн силердей бир келин алып келдик. Баргандан тигиниси болду, мунусу болду, күтүрөтө тозуп алды. Улам тамактарын алып келип атат. Анан бир убакта туугандары жанагы эмне түштөндүрүү деген бирдеке кирип калды бизге. Ошо жок эле. Анан түштөндүрөт элек биз туугандарыбыз деп бапыратып эле биз жана 16 табак дегендей биз билбейм, үй толтура кишилер болчубуз. Ар кимибиз по-моему бир 30тан кем эмес болчубуз биз тараптан баргандар. Ар кимибизге тоңкойтуп бирден тоок коюп койду. Эми биз курсагыбыз тоок, канча тамак иштик баятан бери, стакандарды алып атабыз. Аны тоңкойтуп салып келдик, айла жок.
бул эми эч кандай салтка дагы наркка дагы эчтекеге жатпайт. Бул мактанычпы бир эми. Ошол сөзүңүздү бөлсөм кечириңиз. Сиз да Куда тосоңуз кайра эле ошол түштөндөрүнү узатасызбы? Мен антпейм. Кечирип койуңуздар. Мен негизи керт башыма дагы бир жолу жооп берейин. Кээде мындай жаман көрүнүп калган кишимин, ушундай мындай туура деген нерсени бербей жасап жүрүп, кээде бирөөлөрдөн, улуу кичүүдөн, тууган уруктан кээде мындай нааразычылык угуп калам, бирок тегинде туура жасаганга аракет кылам. Бирөөнүкүн албайм жана бирөөгө ашыкча бир мындай таңуулабайганга аракет кылам да. Той деле өткөрдүк. Той кыз бердим, келин алдым, жана башка болду, бирок албетте элдин шаары менен болдук. Менен кээ бирлерине мен азыр туура эмес экенин бүгүн билем да. Рахмат, Анипа эже айтып кетсеңиз, кайсыл биздин када салтыбыз же үрп адаттарыбыз бизди ушу ашыкча чыгымга алып келет той маракелерде? Жанатан бери тойлор айтылып атат, бул балдарды айтып атпайбы, мен антип той өткөзбөйт болчумун депчи. Аныңар деле туура, бирок негизи кыз менен баланын атасы да чечип коет да. Бул жерде силер деле чечпей каласыңар. Жогору жакта көрдүк го, бирөө 300 000 сом эметтим деди, короттум деди. Ал киши айтат да, менен берген, элге берген акчамды кайра чогултуп алайын дейт. Анан ошол маалда силердин үйгө же өзүңөрдүн өсүп өнүгүшүңөргө эң биринчи ысырапкорчулук мен жана кыздар кийген кийимди айтмакмын да. Биякта жогору жакта айткандай арзан алып коюп турду айтат деп, ошо подружкам айтат, арзан алып турду айтат деп кымбатын алышат кээ бирөөлөр. Эми бизде деген кыргыздын өзүнүн кийими бар. Бели кошулган, узун. Жашынакай эле ак көйнөк, жашынакай эле мындай кымча бел, кемсел боло ошондой кийип эле башка ак жолук салынсаңар, бу дагы ысырапкорчулукту бир аз эметкен болот. Аз айткан болот. Анан балдар жана лимузинге түшкөндө жашооңор башка болуп кетпейт. Баягы эле өзүңөр андан түшкөндөн кийин деле ал көп болсо бир 6 сааттык эле нерсе экен. Анан ошону деле жоро жолдошуңарга айтып, андан көрө ошо ортодо ынтымагыңарды бергиле, тоюма кошумча болсун. Мен да ата-энеме кошумча кылайын деп, мына силердин ысырапкорчулукту кыскарта турган жериңер мына ушул жерлер да. Мен силерден ошо келечек ээлериңер, мен ошону силерден суранып кетмекмин да. Улуу мууңдунчу ысырапкорчулукту кыскарта турган тойдун учурунда кайсыл жерлер? Улуу муундуку көбүнчө эле жана кудагыйлар кийген кийиттер. Ошо алмашып эле да кийиттер. Ал ансы эле кийимиң бар да, жөн эле элдин көзүнчө кийинишибиз керек. Бу деле эл эмне дейт деген эле нерсе. Анан бир мезгилде ошо жана приз тапшыруу деле азайып кетти эле. Анан жогору жакта адамдар айткандар, азыр бир аз күчөп бараткандай да ошо приз тапшыруу дагы. Анан бу деле нерсе апар үйгө коесуң турат, кайра бирөөгө бересиң, а деле жана ортодогу чүпүрөктүн эле бирөө болуп калды азыр. Ар ким пайдаланарды өзүнө керектүү нерсени тандап алат, а элден келген нерсени көпчүлүгү пайдаланбайт деле. Рахмат. Анда эмесе Талаш шаарынын вице-мэри Мира Эсиркеповна да ушакта. Анда эмесе айтсаңыз сиз, ушул бийлик тарабынан биз ушул ысырапкорчулукка дагы кандай аракеттерди кыла алабыз? Сиздер айтпадыңыздар, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз деп. Түшүндүрүү иштери менен жыйынтыкталып калбастан бир айып бул салсабы, же болбосо кандай бир эскертүүлөрдү берсеби, ушундай бир аракеттерди көрөсүздөрбү же колго ала аласыздарбы? Чынында эле бул аябай актуалдуу маселе. Бирок тилекке каршы ошол бир үй бүлөнүн же бир адамдын өткөрүп жаткан мааракесине же болбосо ал кишинин той ашына айып пул чектөө боюнча мыйзам жок. Биздин колубузду кыскартып турган дагы маселе ушул. Бирок түшүндүрүү иштери менен гана чектелип атабыз. Азыркы учурда түшүндүрүү иштерин энди кеңири эле өткөрдүк. Талаш шаарында аябай көп жыйындар өттү. Ар бир окуу жайда, орто окуу жайларда, мектептерге чейин аксакалдар барып, жаш муундарга, орто муундарга 3 мундун жолугушуусу деп дагы көп иш-чаралар болду. Эми бул жарлыктын баягы эң түпкү мааниси ушул ар бир адам ушул өзү аң сезиминде кабыл алып, ушул ысырапкорчулукту өзү дилинде жээрип, ошого өзү барбашы керек да. Анан кийин жанагы жогоруда да сөздөр айтылып кетпедиби? Мал сойбосун деп биз тыйып аткан менен этканалардан, баягы мал сойгон жайлардан малды сойдуруп эле, жарты этин алып келип эле, кайра эт жетпей калса кайра алып келип эле конокторго тартып аткандар болду. Бул ачуу чындык. Бирок ошол эле учурда 5 кол тең эмес экен, эл арасында деле ар кандай адамдар бар экен. Мыйзамды өтө сыйлаган, мыйзамды
мыйзам тарапта болгон адамдар бар экен, алар мэрияга кайрылып жатышты. Менин атам өтүп кетти, апам өтүп кетти. Эмне кылсам, кандай кылып Куран окутсам, канча малга чейин уруксат бересиздер деп ошол жерге кайрылып жаткан кишилерди биз көп көрдүк. Ошондуктан мен ойлойм, ошол баардык коом өзгөрүшүбүз керек да. Ошол ырысты кескен ысырапкорчулукту токтотуу үчүн коомчулук, биздин кыргыз коомчулугу өзүбүз өзгөрүүгө барышыбыз керек. Мына биз менен жамаатташ жашаган коңшулардан деле үйрөнүшүбүз керек. Каерде өзбек улутундагылар, каерде дунган улутундагылар же башка орус улутундагылар ушунчалык ысырапкорчулукка барат. Алар эртеңки күнүнө инвестиция кылат, акчаларын топтошот, жыйнашат. Мына биздикиндей кыргыздай эл жок болуш керек. Бир тапканын баягы эртеңки куйруктан бүгүнкү өпкөдө эле бир тапканын чачып той өткөрүп жүргөндай биздин бир дагы андай жамаатташ кошуналарыбыз жок. Ошон үчүн өсүп өнүгүү болуп атат го деп ойлойм. Мисалы үчүн Өзбекстанда азыр кандай өсүп өнүгүү болуп атат. Тажикстан керек болсо 10 миллиондон ашты, бирок аларда да өсүп өнүгүү бар. Биз ушул кыргыз элин, кыргыз мамлекетин артка тартып аткан, биздин экономикабызды өрүш алдырбай жаткан ушул ысырапкорчулукта. Ошон үчүн ар бир үй бүлө, ар бир адам, ар бир жаран ушул өзү түшүнүп ысырапкорчулукту токтотууга өзү кадам ташташы керек. Бул эң башкы маанилүү маселе. Бийлик канча аракет кылбасын, бирок келип ар бир адамдын өзүнүн башына, өзүнүн жоопкерчилигине такалат экен. Биздин да бир каарманыбыз бар, кредит бул жөн гана ысырапкорчулукка гана алып барбайт экен. Бул эки жаштын айрым жолуна кредит менен үйлөнсө, эки жаштын айры жолуна ажырашууга да алып келет экен да. Же болбосо жашоосуна кандай бир терс таасирин тийгизет экен. Бул туурасында биздин каарманыбыз да сүйлөп берген, бирок аты жөнү жашырууну суранган. Андыктан биз каарманыбыздын интервьюсуна кезек берели. Экранга назар бурсаңыздар. Биз жолдошум экөөбүз 2016-жылы баш кошконбуз. Кадимкидей эле каада салт менен астыга жыгылып келишип алып кетишкен. Кайра 2-3 күндөн кийин свадьба бергенбиз. Бирок ошол свадьбанын аркасынан кийин бизде үй бүлөдө көйгөй жаралды да. Көрсө ошол тойду өткөрүш үчүн жолдошум тарап, кайын журтум кредит алышкан экен да. Анан ошол кредитти төлөш керек деген проблема жаралды. Ал учурда биз жолдошум экөөбүз тең студент болчубуз. Ата-энем, кайненем менен кайнатам дагы үйдө отурган эле пенсионерлер болчу да. Анан ошол кредитти кантип төлөйбүз деген көйгөй жаралып, биз окуубузду таштаганга да туура келди. Жолдошум окуусун таштап Россияга иштегенге кетти. Мен болсо бир балам менен калдым. Үйдө эч нерсе калган жок, жашоо турмушубуз болсо күндөн күнгө кыйындай. Той өткөзгөндүн кесепетин дагы деле тартып атабыз да. Мисалы үчүн бул биздин жашообузга өтө эле терс таасирин берди деп айтсам болот да. Жерлерибизди саттык, ошол кредитти жаап. Биз эксперттерге суроом да, биз канткенде ушул кредит менен эки жашты үйлөнтүүнү тыя алабыз? Бул улуу муңдарга аябай тиешелүү болсо керек. Анткени ата-энелер көбүнчө үйлөнтүшөт, той берейин деп аракет кылышат. Каржы жок болсо, айла жок, кредитке баш ийүүгө барат да. Бирок анын кесепети ушул үй бүлөгө түбөлүктүү калып каларынан эске албайбызбы? Канткенде тыя алабыз? Сөз сизде. Муну тыйыш кыйын. Ар бир адамдын өзүнүн эмеси кайта эле жана эл эмне дейт деген кур намыска келип атабыз да, көр намыска келип атабыз. Ошон үчүн ар бир адам өзүнө ыйман бербесе, өзүнө бир топук бербесе, муну тыйыш кыйын. Биз эле азыр кайта ушинтип ысырапкорчулукту атсак, дагы бир нерсе пайда болуп турат го. Кыздар күйөөгө тиерде жолдошунан бирдеме сурайт экен го, эмне деп коет? Эмне? Макул. Эми ушундай бир кой деп атса кайта немелер чыгып атпайбы? Ошон үчүн мен бул жерде
Макыр деген кыздар күйөөгө чыгып атканда жолдошуна айтат экен, сен мага машина алып бересиң, джип алып бересиң, жол бузумун одай неме алып бересиң деп. Анан жана туура айттым, бир күндүк немеге 20 000 сомду кетирип аткан ушу жаштарда да бар. Жаштарда кой да муну айтып атканым өзүңөр да ишарада айтыш керек да, эртеңки жашоодо ойлойлу, бирибизге эрегишпейли деп. Бүт атаандашуу туура эмес атаандашуудан чыгат да. Анан бу жерден айта берсе сөз көп. Мисалы илгери мына Молдокай Медер мырза айткандай, жакшынакай эле узатып, ат менен неме менен узатып неметчи. Кошок кошчу. Кошок бул эки учурда кошулат экен. Сөөк чыкканда, бирөө сөөк каза болуп чыкканда кошулат, кыз чыкканда бул үйдөн кетип атат да, сөөгү тияка коюлат. Ошондой бир жакшы салттарыбыз бар эле. Мейлен бул кошок кошкондо айтып аткан себебим, жакшынакай болуп узатып эле, жакшынакай жөнөкөй дасторкон менен неметчи. Азыр өзүңөр айткандай, муну теле экрандагы келин айткандай, кредит менен той берип, этеги эмне болуп атат, бала атасыз калып атат, жарлар жарсыз калып атат, күйөөнөн, аялынан айрылып атат. Ошол эле кредит алган ата эне өздөрү эле жыргап кеткен жок да. Ушул мисал болсун, көп кишиге может эң негизгиси дагы бир жолу кайталап коеюн, биз элге түшүндүрүү менен гана немете алабыз. Башка чара, мыйсам, штраф деген болбойт. Элге түшүндүрүш керек. Ошон үчүн биринчи жаштарыбыз өз ара ичинде неметиш керек. Биз өзүбүздүн коңшу болгонго, жана мен мисал катары айттым го, ийни карындаштарыма түштөндүрбөй эле койгула, себеп тап келбей эле койгула деп. Менде бир сунуш бар эле, бир ооз. Бу сөздөн улам пайда болуп атат. Менде мындай сунуш бар. Негизи мынакей берде бийликтин дагы, дин өкүлү дагы, коомдук адамдарда отуруп атабыз. Менимче мектепте, мындай мектептин төмөнкүлөрүн эмес, мектепте, жогорку класстарда, окуу жайларда өзгөчө ушуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү дагы милдет окшойт деп койдум. Себеби чын эле балдардын көзү жалдырап элемет турса, любой ата эне ошонун канагаттандыргысы келет. Баладан башка бизде башка эчтекебиз жок, баладан өткөн бакыт жок. Ошондуктан жаштарга мына биз 5-10 айтабыз, макул. Анан ар жагында жүздөгөн жаштар бар да. Ушуну милдеттүү түрдө кандайдыр бир тренинг семинар дегенибиз бар, кандайдыр бир жолугушуулар бар. Анан бизде жана чыгармачыл адамдардын группалары мурун иштечү элек, мен жүрдүм да ошолор менен. Аябай кынадай жугат да, ыр менен, сөз менен, ар кандай сценкалар менен мына ушунун жаман жакшы жагын айтып анан түшүндүрүү иштерин жүргүзүү сунушум бар да менде. Кредит албай эле, жакшынакай салт санаабызды жоготпой эле, үйлөнүп, жайланып, бактылуу жашоонун жолун айтсак болот да. Эжелердин айтканына кошулам. Анан ошо той бергенге дагы бир эле тарап эмес, кыз тараптагы мен жекче атым бар, келиш керек, анан кызым кетсе той бербей калам, той болбой калабы деп айтат да. Ушу эки жактын ата энелердин түшүнүүсү азырда көп жерде жакшы болуп калды. Баягы калың бербей, сеп бербей деп эле, анан ушу бир эне сүтү деп эле мындай чакырышып, чай ичип коюшат да. Мына бу дагы макулдашып, ушул дагы ошо кредитти албаганга бир шарт да. Куда сүйөк болгондон кийин баягы 1000 жылдык деп коет, ошо бирин бири түшүнүшүп, ал кредит алганда жалган эле кызына деле азап болуп атпайбы бул жерде азыркы көргөн кадрда. Анан ошону дагы эки жак ошо ата энелер түшүнсө, анан ошо ушундай жагыңарды да ата энеңерге айтсаңар, силердин укугуңар бар, түшүндүрүп айтсаңар, алар деле көнөт да. Мен сунушум ошол. Эми жаштардын үнү кала. Мынакей көрдүңүздөр, каарманыбыз турмушка чыгыптыр. Када салттын баардыгын колдонуп, бир күндүк өзгөчө бактылуулукка бөлөнүптүр да. Бирок кийинки жашоосу кыйынчылыкка айланды. Сиздердин ой пикириңиздер ушул каармандын тагдырын кайталаш үчүн кандай аракеттерди кылышыңыздар керек? Балким чоң мааракелердин кажети жокпу, биз баш тартсакпы деген оюңар барбы жаштардан? Здравствуйте. Я в первую очередь считаю, что начинать жизнь, получать со своим партнером, мужем, там, женой не стоит с кредитов. Кредиты — это, возможно, самое ужасное, что мог придумать вообще народ себе. Во-первых, мы так губим свою экономику, люди от этого только беднеют, государство тоже беднеет, и получается толку от этого нет. И свадьбы так проводят только потому, что вот действительно элем не дейт,
И вот это очень мешает нам свободно жить. Каждый живет для кого-то, для народа, для соседей, для родственников, что скажут люди. Вот это нам не нужно, и лучше бы это забыть, как-то, получается, не растоптать свою гордость, а вот забыть именно то, что люди там скажут, что ты беден, или что там что-то было не так. Можно просто жить для себя, нужно делать так, как ты сможешь. Получается, если у тебя нет возможности проводить там большие свадьбы, как-то звать много народу, это и не нужно. Позови близких людей, позови родственников, сделай все тихо, спокойно, правильно. Традиции, их нельзя оставлять, да. Оттого мы народ, получается, мы должны хранить свои традиции правильно, но при этом нельзя заступать за черту, и нужно знать, как, когда остановиться, и вообще нужно уметь планировать свой бюджет. От этого, я считаю, было бы лучше всем. Ысырапкорчулук бул адамдын психологиясын моралдык жактан бузат экен да. Мисалга алсак деле байыркы биздин ата бабаларыбыз жуучулукка барганда бир 4-5тен болуп адам барса, азыркы учурда аялдар кошулуп кыз uzatуу айтор аябай эле көбөйүп кетти да. Аябай эле көбөйүп кетти. Бул каяктан чыкты, ким ойлоп тапты, буга жооп жок экен да. Биз ошол адамдарды туура эле ошо астыга мындай кишинин санын көбөйтүп жүрдүк э. Кишинин санын көбөйтүп эле астыга баратабыз да. Ысырапчылыкка учурап жатабыз да. Эгер ушуну көздөй алдыга карай кете берсек, анда биздин ата бабаларыбыздын салттары унутулуп баратканын биз өзүбүздүн моюнубузга алышыбыз керек экен да. Той беришибиз керек, бирок ошол ченем менен гана беришибиз керек да. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакытта соңуна келип жетүүдө, анда эмесе биз ушул Талаш шаарынын вице-мэри Мира Сейдикеримова кайрадан кайрылсак, айтсаңыз, биз ушул президенттин жарлыгын колдоо менен кыргыз эли кандай жашоого багыт алат? Бул өз учурунда чыккан жарлык деп ошо элдин калың катмары айтып, бул жарлыкты колдоп жатышат. Ушул жарлыктын негизги түпкү өзөгү бул элдин бакубат жашоосун көтөрүү. Ысырапкорчулукту токтотуу менен биз бакубат жашоого жарандарыбыз жетсин деген максатта чыгарылган жарлык. Анан энди бизде бир жапайы адаттар пайда болуп, мисалы үчүн тойлорго барганда приз саят, бирок жарандарыбыз ошол салык төлөөдөн качып, өзүнүн балдарына бир иримдерге катыштырганда 1000 сом бир ай окуйт бала. Ошол иримдин акысы 1000 сом мисалы. Бирок ошол 1000 сомду 1 саатта эле жок кылып салып атпайбы, призге саят. Бир жөн эле бир болбогон бир элге көрүнүш үчүн коротуп атат да. Бирок ошо өзүнүн баласы үчүн инвестиция кылбайт, өзүнүн атуулдук парзын, жарандык парзын аткарып салыктарды төлөйт. Бирок болбогон нерселерге ошондой чыгымдарды жумшап жатканын, ошол коомчулуктагы бир кызарып турган маселелердин жыйындысында бул жарлык келип чыкканда, бул жарлыктын эң түпкү өзөгү, эң башкы максаты бул калк арасындагы калкты кыйнаган, элге оорчулукту пайда кылган ысырапкорчулукту токтотуу менен элди бакубат турмушка жеткирүү. Ошондуктан бул жарлыкты баардыгыбыз, жашыбыз да, карыбыз да элдин калың катмары колдоого алып, ушу жарлыкты ишке ашырууга баарыбыз бир муштумга түйүлүп аракет кылсак, анда бул жарлыктын аркасы менен элибиздин жашоо шарты оңолот. Каада салт менен элге тааныштыруу, ысырапкорчулукту жоюу дагы бир жолу кайталап коеюн, бул указ болбосо неме менен жоя албайбыз, бир күндө жоя албайбыз, кыска мөөнөттө жоя албайбыз. Бул элге түшүндүрүү менен. Мен айтайын дегеним, жана Арыскан эже туура айтып кетти, студенттерге, мектептерге каада салт ушу ысырапкорчулук жөнүндө немелер уюштурса, сизге Медер Мырза кайрылары мындай да, адамды мүрсөдө коюп атканда ошол жерде көмүп бүткөнчө шарият айтылат. Жалаң эле шарият айтылбайбы, ошол шарият 2-3 жолу айтылат, 4-5 жолу айтылат, жалаң эле шарият айтылбайбы, чоңдорго да ата энеге жетишиш керек деп ушул немени. Ошондо ошол жерден ысырапкорчулук, каада салт неме киргизип койсо, молдокелдер айтса, түшүндүрүү иштерин жүргүзсө, ошолорго кичине укулуктуу болот да. Элге ушул указды, президенттин жакшы указын жеткизсек деген ойду айтып атам да. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз.
Жакырчылыктан чыгыш үчүн алгач ысырапкорчулуктан арылышыбыз керек. Ал үчүн ар бирибиздин салымыбыз чоң. Андыктан бүгүн биз ысырапкорчулук жөнүндө кеп кылдык. Бул ток-шоубуздан өзүңүздөр жыйынтык чыгарасыздар деген ойдобуз. Ар бир кадамыбыздан чектүү болсун демекчибиз. Сиздердин кызматыңыздарда мен Чолпон Сабитова болдум. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта калыңыздар.